Караңыз, кечетен бери кумарканы ачууга биринчи лицензия алды деп, 84 миллионго сатып алды деп, айлан айын атасы бир ажыдан келгендей жарыя салып атат. Сүйүнчү биринчи кумарканы ачылмай болду деп. Эл дагы эле унчукпайт. Өзү барбы бизде кол? Барбы? Өзү негизи бизге конституция барбы, жокпу, айырмасы жок. Конституция өзүнчө жашай берет. Мамлекет өзүнчө жашай берет. Ачыктан ачык конституцияны четке кагуу, мыйзамдарды аткарбай коюу тилекке каршы Кыргыз Республикасында бардык бутактарында, мыйзам чыгаруу бутагында да, аткаруу бийлигинде да, сот бийлигинде да бардык эле тарапта Кыргызстанда мыйзам сакталбайт. Ошол акыйкатчынын аппаратына ишенем. Себеби бизде жогорку кеңеште регламентти аттап өтүү, конституцияны четке кагып коюу көнүм иш адат. Жалган сүйлөп коюу бул да көнүм иш адат. Ал эмес азыр бийлик башындагында тургандагылар калп сүйлөп коюп кете берип атпайбы. Коомчулук тарабынан көзөмөлгө алынбай калды да. Саламатсыздарбы? Поликлиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн баштайбыз. Биздин студияда мейманда жогорку кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Адахан Кимсанбаевич, студияга маек берүүгө келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Башындагы эле биздин сурообуз, кечээ парламентте акыйкатчы Атыр Абдрахматованы бошотуу чечимин кабыл алды. Ошол бул чечим, ошол сиз да ал жерде сүйлөдүңүз. Жогорку кеңештин чечими мыйзамсыз болуп калдыбы? Мыйзам соңку кездерде Кыргызстанда кандай тыянак чыгарсаң ошого туш келип кете берет да. Мыйзамсыз деген сөз мындай болуш керек. Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы институт катарында бул конституциялык институт. Конституциялык институттун ишмердүүлүгү ошол мыйзам менен белгиленет. Акыйкатчынын шайланышы, акыйкатчынын мөөнөтүнөн мурда бошотулушу, же өз мөөнөтүндө бошотулушу, булардын баары мыйзамда көрсөтүлгөн. Натыйжада эгерде акыйкатчыны мөөнөтүнөн мурда бошотобуз деп, анын 1 жылдык жумушунун баяндамасын уккандан кийин жактырбай койсо, анда автоматтык түрдө кетиш керек. Андай болгон жок. Депутаттык фракция, биз көпчүлүкпүз, биз бийлейбиз, биз тейлейбиз деген Ата журт Кыргызстан фракциясы кызматынан мөөнөтүнөн мурда бошотуу жөнүндө демилге көтөрүп, ошол эле замат анан тийиштүү комитетке тапшырма беришти. Эреже боюнча 1 жуманын ичинде каралышы керек. Бирок экинчи нерсени унутушту алар. Анда эмне үчүн көтөрүп атат фракция? Эмне себеп болду? Эгер коюп аткан дооматтары туурабы, туура эмеспи деген бир комиссия түзүлүшү керек. Комиссия түзүлмөк турсун, акыйкатчынын өзүн да чакырышкан жок. Бул деген мындай да, биз көпчүлүкпүз, билгенибизди кыла беребиз. Бизге ушундай буйрук келди, буйрукту аткарышыбыз керек. Бизге тапшырма берилди, тапшырманы аткарышыбыз керек дегендей. Азыр эле Конституциянын 30 жылдыгынын урматына чоң жыйын болду. Ошол жерде айттым. Өзү негизи бизге Конституция барбы, жокпу, айырмасы жок. Конституция өзүнчө жашай берет. Мамлекет өзүнчө жашай берет. Ошол сыяктуу ушундай бир ачыктан ачык Конституцияны четке кагуу, мыйзамдарды аткарбай коюу тилекке каршы Кыргыз Республикасында бардык бутактарында, мыйзам чыгаруу бутагында да, аткаруу бийлигинде да, сот бийлигинде да бардык эле тарапта Кыргызстанда мыйзам сакталбайт. Тилекке каршы ушундай жагдай. 30 жылда ушул күнгө келдик. Конституция ошол кадыр баркка ээ боло албай атат деп айттыңыз. Кадыр баркка ээ боло албайт, себеп ар бир келген президент 2-ден 3-төн өзгөртө берип, Конституцияга караганда мындай бирөөнүн берип койгон тил каты күчтүүрөөк болуп калды азыр.
Эми карасаңыз 30 жылдын ичинде 10 жолу өзгөрттүк. 10 жолу баш мыйзамды өзгөрттүк. Конституцияны жоготуп коюп деле жашап келдик. Таппай коюшту го кийин. Ошондуктан айтып атам, конституция кеп конституцияда эмес. Кеп келген инсанда. Кеп адамдын өзүндө. Мисалы шариатка байлана турган болсок, баары эле Курандын талабы менен жашап калса, жыргал болмок да, туура. Уурлук жок болмок, зомбулук жок болмок, бири-бирине карасанатайлык, бири-биринен ушак тараткандык, биринин үстүнөн бири күлгөндүк. Мына ушул нерселер жок болмок да, жок. Кеп анда эмес, кеп коомдун өзүндө. Сен канчалык деңгээлде ошол мыйзамга баш ийесиң. Ушундай болуп атат. Эми биздин конституция аман эле болсун эми. Анын беренелерин расмий түрдө эле айтыштык, аткарбайбыз деп. Аткара албайбыз. Анда эмне үчүн конституцияны жазабыз биз? Аткарылбаган сөздөрдү эмне үчүн жазабыз ал жакка? Анда келгиле 100дөн ашык беренени кылбайлы дагы колуңдан келген бир 6-7 беренени жазып коелу да. Жакшыбы жаманбы ал экинчи маселе. Бирок аткарылыш маселеси. Аткар. Жагабы жакпайбы? Мага деле көп нерсе жакпайт. Бирок баш ийип атпайбызбы? Регламент ушундай экен, жогорку кеңештин иштөө тартиби ушундай экен деп баш ийип атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле конституцияга баш ийип жашаш керек. Экинчи жагынан түшүнүксүз нерсе, кызыксыз да. Эми сиз реалдуу бололу да. Бизде Кыргызстанда 3.600.000 жакын чоң инсандар бар, 18ден жашы жогору деген. Ошолордун канча пайызы конституцияны окуйт? Айтыңызчы. Канча пайыз окуйт конституцияны? Эгер 10 эле пайыз окуса, 360.000 киши окуш керек конституцияны. Эгер 1 эле пайыз окуса, 36.000 киши окуш керек. 1% окубайт да. Ал эмес жогорку кеңешке келген депутаттар деле окубайт. Өкмөттүн мүчөлөрү деле окубайт. Уяттын баары ушунда турат. Окубаган, ага амал кылбаган, ага таянбаган, жөнөкөй эле бир китепче болуп калды да тилекке каршы. Жана жерге кошумча кылып кетейин, Атыра Абдрахматовага. Төрага жыйында айткандай болду го, биз чакырдык, бирок келген жок деген. Бирок акыйкатчынын тиги аппараты жооп бербеди. Бизге эч кандай чакыруу келген жок деп. Туурабы? Кимисине ишениш керек? А мен көбүрөөк ошол акыйкатчынын аппаратына ишенем. Себеби бизде жогорку кеңеште регламентти аттап өтүү, конституцияны четке кагып коюу бул көнүм иш адат. Жалган сүйлөп коюу бул да көнүм иш адат. Ал эмес азыр бийлик башындагында тургандагылар калп сүйлөп коюп кете берип атпайбы? Коомчулук тарабынан көзөмөлгө алынбай калды да. Калп сүйлөйт да, көп нерсени ошол көрдүңүз го. Мен эки эле мисал келтирейин. Мадумаровсуз күн өтпөй калган алардын. Өткөндө алтын комиссиясын түзүшүбүз керек, иликтешибиз керек деп ошол ата журт Кыргызстан көтөрүп чыккан. Аны болсо туруп алып Садыр Жапаров айтып атат, Мадумаровтар талап кылып түзүшкөн ошону. Кудай сактайлы, алтын менен эмне кылсаң ошо кыл. Бирок өзүңдүн жакшы көргөн фракцияң ошолордун талабы менен түзүлдү ал комиссия. Анан комиссиянын мүчөсү болосузбу деп менден сураган киши жок. Бүтүн фракциянын жетекчилери кирсин деп, комиссиянын мүчөсүнө деп. Ошондой болуп, менсиз мени киргизет. Анан кийин жок, фракция жетекчилери болбош керек экен деп кайра чыгарат. Анан чыгып алып айтат, комиссияга кирип алып, анан кийин иштегиси келбей чыгып кетти. Мында уят да, мындай маселелер уят болуш керек. Анан экинчиден кечээ айтып атат, 30 жылдан бери депутат болуп отурат деп. Айнан математиканы жакшыраак эсептесең, мен жалпы депутат болуп отурганым 11,5 жыл болуп атат. Анан 19 жылдык аяктан кошо койду, Кудай билет. 4 чакырылыш. 5-чи чакырылышта. Бирок 30 жылдан бери депутат болуп отурат деп атпайбы? 30 жыл эмес, мен өзү негизи депутат болуп ушул 11,5 жылдан бери. Биринчи, экинчи чакырылыш толугу менен, 4-чү чакырылыш, 3-чү чакырылышта 1 ай, анан өкмөткө кеткенбиз. Андан кийин 4-чү чакырылышта 6 ай, анан эми азыр 7-чи чакырылышта 1 жыл. 1 жыл 4 ай болуп атат. Баарын топтоп келсек,
12 жылга жетпеген убакыт болуп атат. А бирок ооз толтуруп 30 жылдан бери депутат болуп отурат дейт. Көпчүлүк эл ойлойт экен да, 30 жылдан бери отурат турбайбы деп. Ушундай алишемдиктер аябай көп кетет да тилекке каршы. Аябай көп кетет. Мен айтып койсом боло берет дегендей болот да. Ошол 30 жылдан бери бийликте жүрөт деп айткандар дагы бар. Ошондо эсептесеңиз, 12 жыл депутат болсом, 3,5 жыл аткаруу бийлигинде болсом, 15 жыл болот экен. 14 жыл эч ким айтпайт. 14 жыл жумушсуз жүргөн, 14 жыл көчөдө жүргөн бул киши деп эч ким айтпайт. Ушундай да. Баягы оозу кыйшык болсо да байдын оолу сүйлөсүн деген заманда. Экинчи бир маселе, Бүтүн Кыргызстан фракциясы дагы бир демилге көтөргөн, бирок ал четке кагылып калды. Мына өкмөт министрлер кабинетинин жана пенсия пособиялар боюнча жашоо минимумуна ошол шайкеш келиш керек деп, анан кийин Конституциялык сот муну дагы четке какты да. Бирок маселе калды да, ошол маселе кандай болот эми? Маселе калды, маселе тарых үчүн калды. Бирок тарых үчүн калды деген менен биздин элибиз тарыхка деле кызыкпайт. Тарыхка деле кызыкпайт. Мен айтам го, көпчүлүк учурда тилекке каршы ушундай коом болуп калдык. Кубанычыбыз дагы 2 күн, кайгыбыз да 2 күн. Бир окуя болгон болсо 2 күн дуулдайбыз, анан унутулат баары. Социалдык тармактарда. Бүттү калды. Жакшылык болсо деле 2 күн жөн эле жанагы бизден өткөн бактылуу эл жок катарында дуулдайбыз, 2 күндөн кийин анын изи деле калбайт. Тилекке каршы ушундай. Эми сиз туура айттыңыз. Баш мыйзамдын 30 жылдыгын кайсыл жүзү менен белгилейт? Азыр мен аны түшүнбөйм. Аткарылбаса, жоголуп кеткен конституция болсо, аткарылбаган конституция болсо, жактырылбаган конституция болсо, жана өкмөттү башкарып атам деген жигит айтпадыбы? Мен ушул берени кабыл алып атканда каршы чыкканмын деп. Уктуңуз да, баары эле укту да, элдин баары укту да. Каршы чыгасыңбы, каршы чыкпайсыңбы, кабыл алындыбы? Кожоюнун кол койду, аткарууга милдеттүүсүң да. Ал сен, мисалы, мага көп нерсеси жакпайт да. Анан мен буга каршы чыкканмын деп конституциядан тышкары жашай албайсың да. Тилекке каршы ушул 44-чү беренесинде так даана жазылып турат. Экинчи бөлүгүндө Кыргыз Республикасында пенсиялар жана башка жөлөк пулдар керектелүүчү куржундан төмөн болбойт деп турат. Анан мен ошон үчүн сурадым ал жигиттен. Бизде эң төмөнкү керектелүүчү каражат канча десем 6800 сом деди. Бүтүн калайык калк укту да. Бул Мадумаровдун талабы эмес, ал конституциянын талабы. 6800 деди. Анан мен сурадым, эң төмөнкү пенсия канча десем 1200 деди. Демек айырмасы 5 есе болуп атат. А конституция айтып атат. Эң төмөнкү пенсия, эң төмөнкү жөлөк пул, пособие десе кыргыз тилекке каршы ушундай деп жазылып көпчүлүк учурда эмне? Жөлөк пул 6800ден кем болбош керек деп атат. Дагы айтам, бул менин талабым эмес. Бирок аны биз аткара албайбыз деди. Аткара албасаң, же кызматтан кет деп атам, же конституцияны өзгөрт. Же жөн эле аткарылбаган беренени жазыштын кажети жок да. Бирок тилекке каршы биздин конституциялык сот дагы өзүнүн накта жүзүн көрсөттү да. Сеники да туура, сеники да туура деп чечим чыгарып атат. Ушул экономикалык жагдайга карашыбыз керек деп атат. Экинчи абзацта айтып атат. Бирок дейт, жогорку кеңеш мыйзамдарды кабыл алып атканда Конституциянын 44-чү беренесин эске алышыңыздар керек. Бул абдан жакшы мындай бир жазууда. Себеп кийин айтса, кийин бул бийлик кетет, башкалар келет, жооп бере турган күн келет. Ошондой жок, биз экинчисинде жазганбыз, окусаңыз дейт да. Мына бул чоң бир жылчык калып калып атат. Конституциялык сот конституцияны чечмелегенде 2 түшүнүк калбаш керек. Тилекке каршы ушундай болуп калды. Андан сырткары мен конституциялык сотко бергенмин. Курултай боюнча
президентмин деген институттун указы конституцияга каршы келет деп. Анын канчалык деңгээлде конституциялык талаадан чыкпагандыгы жөнүндө конституциялык сотко берген карап атат. Биздин иш көптө каралат да билесиз. Курултай боюнча буйругу конституцияга каршы келет. Конституциялык талаадан чыгып кетет. Себеп биздин конституцияда жазылып турат, курултай конституцияда жазылгандан кийин бул да конституциялык институт болуп калат. Бирок алардын иш аракеттери конституциялык мыйзам менен белгиленет деп турат. А бизде ал мыйзам кабыл алына элек. Ал мыйзам жок. Мыйзам боло элек деле. Мыйзам боло элек деле буйрук менен чакырып атат. Убактылуу деген түшүнүк болбойт. Андай жок. Эми азыр Кыргызстанда баардык нерсе боло берет. Канча юристин чакырса боло берет деп айтат да. Бизде жогорку кеңеште көрүп атасыз го. Боло берет деп кетип атат да. Болбойт, андай болбойт деп турат да. Жазылып турат да. Анан көп айтат Модумаровдун ушундай талап кой. Менин эмес, мыйзамдын талабы ушундай. Мен айтып атам, биз мыйзам чыгаруу бийлиги болгондон кийин өзүбүз үлгү болушубуз керек. Мыйзамдан кылдай кыйшайбай кетишибиз керек деп. Бирок сиз элестетсеңиз эми эки жерде 2-4 болот, эки жерде 3-6 болот, эки жерде 5-10 болот деп айтсаңыз, ошол Пифагордун таблицасын жаттабаган жигитке же кызга кантип ынандырасыз, ишендиресиз ошол? Кантип түшүндүрүп бересиз? Эгер Пифагордун таблицасын окубаган болсо, сиз түшүндүрө албайсыз да. Ошол сыяктуу эле мен да кыйналып атам да, түшүндүрө албай атам да азыр. Болбойт деп кыйкырып атам, болбойт. Мына кечээ ошол акыйкатчыны алып атканда айттым го, бизде өлүм жазасына кетип баратканда дагы акыркы сөз берилет. Туурабы? Ой, чакырып сурап койбойлубу? Кандай дооматыңар бар? Эмне нааразычылыгыңар бар? Жок, ал өзүнчө мыйзамда көрсөтүлгөн. Ал жакта бул жакпай калды мага. Кеп Абдрахматова жөнүндө эмес. Кеп акыйкатчы институту жөнүндө кетип баратат. Эш мат болобу, ким болсо ошол болсун, кеп институт жөнүндө болуп атат. Бул кандай деген нерсе болуп калды? Бул уят маселе. Менимче мына Кыргызстанда сөз эркиндиги боюнча кечээ тегерек столдо жарыяланбадыбы? Bir жылда 50 тепкичке түшүп кетиптирбиз деп. 122 орунга түшүптүрбүз. Ассаламу алейкум, келиптирбиз келер жерге. Былтыр эле 72 орунда болгон экенбиз. Быйыл 122 орунда. Bir жылдын ичинде Кыргызстанда сөз эркиндиги, адамдардын сүйлөөгө болгон укугу, пикирин билдирүүгө болгон укугу, оюн айта билиши, каалаган нерсесин жаза билиши дээрлик 50 тепкич төмөндөп кетип, түпкү бар менен жоктун ортосундагы жүргөн мамлекеттер менен коңшулаш болуп, катарлаш болуп калдык. Бул дагы Мадумаровдун баасы эмес, бул эл аралык көз карандысыз уюмдардын берген баасы. Мадумаров тек гана ушуну айтып коюп атат. Абдан төмөн түштү, 50 позицияга. 50 тепкич. 50 тепкич. Эми элестетпейсизби? 72 орундан 122 орунга. Мындай ылдамдык менен кетип барсак, кийинки жылга барганда 200 орунга барабыз. Демек, Кыргызстанда сөз эркиндиги өлдү, кыргыз сүйлөөгө укугу жок, пикириңди айтпа, оюңду жазба, көчөдө сүйлөбө, сүйлөсөң тек гана жашасын бийлик, ушуга гана уруксат калат. Мына ушул жолго баратат азыр. Ошого келип калды. Азыр жанагы пост жазып койдуң деп дагы камап атпайбы? Кыргызда эмне деген конституциядан дагы улук сөз бар. Баш кесмек бар да, тил кесмек жок дейт. Сөз эркиндиги деген биздин негизги байлыгыбыз болуп келген. Бул да конституцияда каттуу көрсөтүлгөн. Ар бир адамга туулгандан баштап таандык эркиндиктер бар. Ошол эркиндиктердин бирөөсү бул сөз эркиндиги. Тилекке каршы азыр жакпай калган киши болгон болсо эле бүттүң. Мыйзам өзүнчө. Кожоюн ушундай уруксат берди. Кожоюн ушундай буйрук берди. Кожоюн кама деди. Кожоюн карма деди. Ушундай жашап атпайбызбы? Эмне кылыш керек эми, биз каяка баратабыз? Эмне кылыш керек экенин айта берип. Мен мисалы азыр ошол конституциялык кеңешмеде ошол сөзүмдү айттым.
качан кантип оңолобуз деген суроону койду. Мен айттым, качан коом ойгонгондо. Ыйлабаган балага эмчек жок. Жаткан таштын астынан суу акпайт. Ар бир нерсе ниетиңе жараша болот. Аракетиңе жараша болот. Мына 2 мисал келтирдим. 3 мисал келтирдим. Бийликти коом көзөмөлгө алганды билиш керек. Бара калса эле колун жайып эле өмүрүң узун болсун деп эле бата берип эле отура берип атпайбы? Бизде 1,5 миллион кыргыз жарандары сыртка чыгып кетти. Ой жүгүртө билген, билегинде күчү бар, көкүрөгүндө бир көөдөн жалыны бар, жигиттерибиз, кыздарыбыздын бүтүндөй баары сыртка чыгып кетти. 1,5 миллион. Бул дагы Мадумаровдун саны эмес. Мадумаровдук андан көбүрөөк. Расмий билдирүү. А канчасы айтпай дебей чыгып кеткен, аны бир жараткан билет. Эгер 1,5 миллион калк сыртка чыгып кеткен болсо, Кыргызстанда ким калды? Ал жака кемпир-чалдар кеткен жок, балдар кеткен жок. Жалаң тепсе темир зөөр жигиттерибиз, кыздарыбыз кетти. Мына ошолор кетирип, улар кызыктар да, бийлик кызыктары. Билесиз го, айтты го. Биз көп өлкөлөр менен келишим түзүп атабыз. Баланчы өлкө бизден 2000 жумушчу алмай болду. Түкүнчө өлкө ушундай. Айтышты го, поезд менен катар-катар вагон менен жөнөтүшүбүз керек деп. Себеп ошол ой жүгүртө билген азаматтарды сыртка чыгарып жиберип, өздөрүнүн билгениндей кылып жашагысы келет, тайраңдагысы келет. Мына ошол коом бийликти көзөмөлгө ала албай калды. Жалаң баягы бата берчүлөр калып калды. Анан жаш балдар калды. Ана мисал келтирдим. Бизге да кирди го, пенсия жашын 2 жашка узарталы деп. Дың деп бир наразычылык билдирип койгон жаран жок. Баягы эле бүтүн Кыргызстан жаман көрүнгөн Мадумаров. Профсоюздар дагы эчтеке унчуккан. Профсоюзуңуз да унчукпайт, сотуң да унчукпайт, аксакалың дагы, кыргыз эл баатырлары, кыргыз эл акындары, аларың да унчукпайт. Себеп баары бир. Эми караңыз. Франциядагы пенсия жашын 2 жашка көтөрөбүз деп Макрон сунуш киргизди. Айланайын 3 миллион француз чыгып токтотту го. Токтотту, кандай болбойт деп. Андай болбойт. Биз пенсия жашын 2 жашка узартууга каршыбыз. Мына азырга чейин токтобой атат. Болду, эми карап көрөлү десе дагы, жок, карабайсың, эми өкмөтүң да кетсин, президентиң да кетсин деген талапты коюп атат. Бул коом өз бактысы үчүн күрөшүп атат. Коом өз укугу үчүн күрөшүп атат. Экинчи маселе. Мына Польшага Украинадан арзан буудай киргизип алды. Дыйкандар көтөрүлүп чыкты. Эмне үчүн алардан арзан буудай келип, биздин буудай өндүргөн дыйкандар азап чегиши керек, зыян тартышы керек деп ушунчалык көтөрүлүп чыгышты шаарларда, тракторлор менен жолдорду. Бүттү деди, Украинадан бир бүдүр буудай киргизбейбиз, силердикин алабыз деди. Бул коом өкмөттү, бийликти ордуна койду. Коом, эл коюп атат. Үчүнчү мисал. Израиль. Кайрадан шайлоодон утуп келген баягы эле эски жаңы өкмөт башчысы Беньямин Нетаньяху сот бийлигинде кичинекей өзгөртүү киргизди. Бүтүндөй Иерусалим, Тель-Авив, Хайфа, бүтүндөй шаарлар көтөрүлүп, 2 сааттын ичинде 5 саатка кечирим сурай берди, чыгып. Бүттү, мен мындай өзгөртүү киргизбейм деди. Сот андай болбойт. Себеп сотто ал жерде коомдун карамагында эмес, көзөмөлүндө эмес. Бираз бийликке ыктатып коем деген өзгөртүү киргизем деди. Айланайын. 2 сааттын ичинде ордуна койду го. Мына ол коом, эл бактылуу жашаганга укугу бар. Себеп өз бактысы үчүн күрөшүп атат алар. А бизде көзүм көрбөсө мага баары бир болуп калбадыбы? Ошол эле кезде мисалы Кемпирабад боюнча да канча камакта жатышат. Бирок ошону колдоо көрсөтүп чыккан элди көрбөдүм да. Ошол көлдүн жээгинде жашап аткандар да чыккан жок да. Бүтүндөй калпты согуп туруп алды го. Анан ошону карап олтуруп айтасың да, ниетиңден тап, Айланай, ниетиңден тап.
пейилибизди оңдошубуз керек. Анан бираз жоопкерчилигибизди күчөтүшүбүз керек. Биз күчөтүшүбүз керек. Коом, эл күчөтүш керек. Азыр бүгүн бийлик элге кызмат кылып аткан жери жок. Эл бийликтин көзүн карап атат. Мына караңыз, кечетен бери кумаркана ачууга биринчи лицензия алды деп, 84 миллионго сатып алды деп, айлан айын атасы бир ажыдан келгендей жарыя салып атат. Сүйүнчү биринчи кумаркана ачылмай болду деп. Эл дагы эле унчукпайт. Өзү барбы бизде коом? Барбы? Мен айтат, этият бол. Күйгөнүмдөн айтып атам мен. Мен этият болоюн, сиз этият болуңуз, бул этият болсун, тигилер этият болсун. Кыргызстан эмне? Этиятчылардын өлкөсү. Эмне болду сага, кыргыз? Эмне мынча этияттанып калдың? Жерин кетип баратат, унчукпайсың, суун кетип баратат, унчукпайсың, кызың камалып атат, унчукпайсың, байбичек кемпирлериң камалып атат, унчукпайсың, жаш балдарың зордукталып кетип баратат, унчукпайсың, күнөөсүз бардыгы түрмөдө отуруп атат, унчукпайсың. Эмне болду, кыргыз айланайын? Не болду? Мына электр тарифи көтөрүлүп атат. Мына бүгүн 4-күн көтөрүлгөнүнө баары бир. Башта ушул коом өкмөттү, бийликти көзөмөлгө алат эле да. Электр энергияга бааны 65 тыйынга көтөрүп коем деп не деген азаптарга калды бийлик? Куулуп кетти го. 65 тыйынга. Азыр канча болду? 1 сом. Ал белгилүү даражасы. Андан кийинкиси канча болду? 2 сом 13 тыйын. 2 сомдон ашырып кетти 1 киловаттын. Унчукпайт го. Анан сизге окшогон кесиптештер суроо берет. Эмне болот эми? Эмне болсо ошол болот эми. Эмне кылыш керек эми? Баягы айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман болуп эле, баягы эле айтып аткан 3-4 депутат эмне өлкө жалгыз ошолорго керекпи? Келечек ошолорго керекпи? Мамлекет ошолорго гана керекпи? Кумаркана ачса деле кол чабасын, барып бата бересиң. Мына эми букмекер ачабыз дейт. Жер издеп атат, баардык жерде букмекер ачабыз дейт. Аладал дейт. Казинодагы дейт. Тиги атын атагымда келбейт. Бизде кыргызда аны тергеп же доңуз же кара кийик деп коет. Кара кийик менен аракка караганда адалыраак деп муфтият чыгарбаган чечимди бир киши чыгарып коюп атат. Айыпсыз кишилерди бул айыптуу, бул чыккынчы деп ал коюп атат. Бизде караңыз, кечээ ушул маселени койду да. Биздин жарандарыбыз Өзбекстандан келген бадыраң менен помидорлордун баасы арзан болуп, биздин дыйкандарды демпинг болуп атат деди. Биз ошолорго мындай бир кандай бир атаандаштык түзө албай атабыз деди. Баягы Польшанын дыйкандары койгон маселени койду да биздин депутаттарга. А биздин депутаттар эмне деп жооп берди? Сен бузукусуң, сен провокаторсуң, сендейлерди деп ызырынат. Бул эмне болду? Ошол жерде отурган бүт дыйкандардын маселесин бир жигит көтөрүп койду, калгандары тымпыйып унчукпай отуруп атпайбы? Коом. Анан сиз мага суроо бересиз, каяка барабыз? Коом кайда барса ошоко барабыз. Кандай дейсиз сиз? Же мен туура эмес айтамбы? Туура айтасыз. Ошо айткандарды дагы жанагы басма сөз айтып атканда массалык маалымат каражаттарын ошолорду айткан, жазган, анан өкмөттүк эмес уюмдардын ошолордун баарына кысым көрсөтүп атат. Ошого эми жеке мындай кысым көрсөтүп эмнеңди ала алат? Өмүрүңдү ала алабы? Жок. Өмүрүңдү жараткан берген, жараткандан өзү алат. жаап атат. Жапса жапсын. Кимисин жабат? Баарын жабабы? 7 миллиондун баарын жабабы? Мына ушундай, маселе ушунда турат. Мына ошол 26-27 кишини карактап, бүтүндөй бүт баарын каракчыны кармагандай кылып, колу бутун кайрып келип камашты. Элге баары бир экен го. Баары бир экен го. Элге анча-мынча өз оюн, өз пикирин ачык айтып турган телеканалдарды жаап атат. Журналисттерди ыдык көрсөтүп атат журналисттерге. Азаттыкты жаап атат, башканы жаап атат. Унчукпай атат го. Унчукпаса жасай берет. Каалаган жумушун жасайт. Эл көзөмөлгө ала албай атат.
Эл өзү биримдик боло албай атат. Эл өзү бактысы үчүн күрөшкүсү келбей атат. Ушундай. Өлбө жаным, өлбө. Кошунамды ушундай кылып кеттир, жакшы болду, мага тийген жок. Эртең бир күн сага келет. Кезек ушундай. Мен ушул жерден бир эмне айтайынбы? Бир короодо бир чычкан, бир короз, бир кочкор, бир уй, анан бир жылкы жашайт экен. Бир короодо. Бир күн эрте менен туруп, чычкан чуркап барып, баягы корозго, кочкорго, жылкыга айтып атат дейт. Кокуй бир балекет болду. Эмне болду дейт. Десе, могу кампага капкан коюптур дейт үйдүн ээси. Десе, төртөө тең каткырат, күлөт. Ага биздин кандай тиешебиз бар анымага? Ал сенин маселең дейт. Десе, чычкан аябай капа болуп, кайра кайтып келсе, баягы капканга жылан түшүп калган экен. Анан ошол үйдүн ээсинин байбичеси нан бышырайын деп, un алайын деп кирсе, жылан чагып алат дейт. Жылан чагып алып ооруп калса, заматта баягы каткырып күлгөн корозду союп, шорпо кылып ичирет. Такыр айыкпайт, болбойт. Ушундай болот дейт. Анан жанагы болбой аткан экен, дарыгерди чакырып, дарыгердин акысына кочкордун союп этин берет экен, ошо рахмат деп. Андан дагы жакшы болбой, таптакыр болбой атса, кайтыш болуптур, каза болуптур. Каза болгон экен, жанагы уйду союп, эл чакырып, байбичесин жерге берип, калган каткандардын бүт баарын жана жылкын союп, элди узатыптыр. Анан чычкан отурат дейт, карап, капкандын бизге тиешеси жок дедиле, булар кайда, эмне болду депчи. Көрдүңүзбү? Ар бир нерсе ар бир кишиге тиешелүү. Өлкөдө болуп аткан окуя тиешелүү. Пенсия маселеси сөзсүз түрдө бүгүн болбосо эртең сага тиешелүү. Өзүңө болбосо ата энеңе тиешелүү. Жөлөк пул маселеси сенин балдарыңа тиешелүү. Болбосо неберелериңе тиешелүү. А сөз эркиндиги керек болсо баардыгына тиешелүү. Бул жалгыз эле жанагы калемгерлердин же телерадио журналисттердин маселеси эмес. Бул баарына тиешелүү маселе. Коом канчалык кайдыгер болсо, бийлик ошончолук зулум болот. Анан тескерисинче, эгер шариатка таянсак, бузулган коомго залым жетекчи берип, ал аркылуу жазалайбыз деген жери бар. Демек, баленин баары биздин өзүбүздөн болуш керек. Булак. Булак кир болсо, арыкты канчалык тазаласаң пайдасы жок. А булак бул эл. Себеп Конституциянын 2-беренесинде ушундай жазылып турат. Бийликтин бирден бир туткасы Кыргызстандын эли. Бирок ошол тутка боло албай атат. Жүгүрүк болуп атат. Маселе ушунда. Азыр бир маалымат окудум. Ошо кемпир абадчылар президентке коомдук импичмент деп 6-7 маселени коюп, ошону жарыялап Азимбек Бекназаровдун постунда жүрөт да. Эми импичмент деген сөз бул өтө оор сөз. Бул өтө жоопкерчиликтүү сөз. Импичмент жарыялоо себептери ал дагы Конституцияда көрсөтүлгөн. Мыйзамдарда да көрсөтүлгөн. Эгерде дейт жогорку кеңештин ишине же башка бийликтерге түздөн түз кийлигишсе, импичмент жарыяланат. А түздөн түз кийлигишүүсү барбы? Бар. Бүгүн айта алабызбы? Айта алабыз. Жыйынтык чыгара алабызбы? Жок. Качан чыгат? Кеткенден кийин. Бизде тилекке каршы коомчулук дагы ушундай болуп калган. Кеткен кишиге гана күчүбүз жетет. Эң жаман киши ким? Кеткен киши. Эң ууру ким? Кеткен киши. Эң мыкаачы канкор ким? Кеткен киши. Эң гениалдуу акылман залкар ким? Келген киши. Ушуну коом жаратып атат ушундайды. Ким келбесин хандын тукуму деп жазып чыгат.
кеткенден кийин ушундай бир арсыз, алсыз, туруксуз заман. Заман деп айткым келбейт, заманда жашап аткан биз. Ушундай. Бирок баары бир эл өзүнүн эл түшүнгөндөн кийин жанакылардын баарын анан бир убакта бир жарылып кетет да. Буга чейин жарылып кеткенде, жарылып биринчиден эгер эл көзөмөлгө алса ошондой жарылбаш керек да. Жарылганга жеткирбеш керек эл. Жарылганга жеткирбеш керек да. Сөзсүз түрдө эле бир жетер жердин жеткирип анан кийин бир жолу силкинип анан бүт тоону томкоруп алып жаңыланыш керекпи же ошол жолго барбай коюш керекпи? Ошого мүмкүнчүлүк бербей коюш керекпи? Мындай деген суроо туулат да, сизде бар, билишиңиз керек. Акылман менен даанышмандын айырмасы бар экен да. Билесизби? Уккансызбы? Акылман менен даанышмандын айырмасы ушунда турат дейт. Акылман дейт, ар кандай жагдай түзүлүп калса, ошонун чыгуу жолун таап кетет дейт. А даанышман андай жагдайга түшпөйт дейт. Мен элди, биздин кылымга арткан журтубузду, калкыбызды даанышман бололучу дегим келет да. Улам шайлоо өткөрөт, кайра эле санын чабат, улам жаңылдык. Бир жолу жаңыл, эки жолу жаңыл, үч жолу кайра жаңыла берген сен кимсиң өзү? Эмне болгон? Көсөдө эле бир жолу жаңылат экен го, Сокурда эле бир жолу жоготот экен го таягын. А биз канчанчы жолу? Эмне үчүн? Кантип? Мүмкүн биз көдөм менен ойлонбой, акыл менен ойлонбой, ашказан менен, кызыл кекиртек менен ойлонуп калганыбыздын кесепети ушунда чыгар. Мына айттым мен. Эми кечеден бери жар салып атат, мына кумаркана жылына ушунча түшүш керек деп. Мен ошол мыйзамды кабыл алып атканда Акыл Жапаровго айттым эле. Силер миллиардтап акча түшөт деп атасыңар. Жараткан арам аралашкан жерден ушундай чыгышы чыгарып коет, таппай каласыңар. Аягын таппай каласыңар деп. Кудай сактасын. Ошол кумарканы ачабыз дегенде баткенде каргашалуу окуя болуп 1 миллиард табабыз деп аткан азаматтар 3 миллиард сомдон ашыкка түштү го. Бул жаратканга жакпайт, арам тамак бул элге да жакпайт. Эми кантип ошо кумарканы ачып атабыз деп 2 күндөн бери сүйүнчү деп кыйкырып атат, мен акылым жетпейт. Өзүңүз элестетсеңиз, кумаркана деп турат. Анын кесепеттери да сөзсүз түрдө тиет. Мына кече кайсы бир сурамжылоо жүргүзүптүр. Караңыз, жалаң кыргыздар Бишкектин, шаардын гүлбактарда жүргөн, көчөдө жүргөн, соода сатыкта жүргөн, жөн эле мындай сейилдеп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз, аксакалдарыбыз, кемпир, абышкаларыбыз берип атат. Өз пикирлерин билдирип атат. Мен сизге айтам, 100% Караманча каршы пикирин билдирип атат. 100%. Мен ошол бир 7-8 кишиден алды, ар кандай жаштардан алды. Жашы улуу, жашы студенттерден. Мен кубандырганы биздин кыргыз жигиттер менен кыздар кубандырды. Жаш студенттер айтты. Бул келечегибизге балта чабуу деп айтты. Бул бузулуу деди. Бул коомду бузук жолго баштоо деди. Мен үмүтүм бар. Мен азыр эле бирөө айтты да, сиз романтиксиз деди. Мен аябай жакшы сыйлаган бир инсан айтты, сиз романтиксиз дейт. Мен романтикмин. Себеп ошол кумарканага ушунчалык каршы сүйлөп чыгып аткан жигиттерибиз, кыздарыбыз, студенттерибиз бар, биздин келечегибиз бар. Караңыз, бүтүндөй Караманча каршы чыгышып атат. Бирок элдин пикири менен эсептешкен инсан жок да. Элдин каалоосу башка жакта, өзүн билемдиктердин каалоосу башка жакта. Тилекке каршы ушундай. Жана айтпадымбы, эми дагы бир аша чаап ойногуч аппараттарды коет экен эми. Бул мен ачык айтайын, өз улутуна каршы чыгуу ушунчалык деңгээлде болот да. Эгер чындап ушул улуттун өкүлү болсоң, мындай болбойт. Аппараттарды коюп коет экен, мектепке баратканы да ойнойт. Мына Россияда бүтүндөй ташталканын чыгарды. Безрукий бандиты деп койду. А ошол аппараттарды орустар безрукий бандиты дейт. Колу жок
каракчылар дейт. Бүтүн акчаны сорап алат. Студенттериңден дагы, окуучуларыңдан да бүтүндөй бүт баарынан акчаны сорап ала турган. Кумар болуп кетет да. Кумар азгырык бул. Кумар бар жерде азгырык. Азгырыктын бүтүндөй баары шайтандын иши. Мына ушуга жол берип, ушунун жолун издешип аткандан кийин ушул эмнеден үмүт кылып отурат? Дагы эмне кылыш керек мен билбейм. Дагы кандай жолго барыш керек мен түшүнбөйм. Ана эми ушундай көрүнүштөрдөн дагы жакшылык күтүп отурган отура бер. Жумгалбек Аманбаевдин бир жетекчиге чалып, таптакыр эч нерсеге алы жетпей, күчү жетпей калып калганда, ошо вице-премьер болуп турганда чалып мындай деген дейт. Ай, баланчы, отурасыңбы десе, отурам дептир. Мен да отурам. Отура берели экөөбүз депчи. Себеби билармандар келип калды. Айыл чарбаны ушулар тейлейт, ушулар билет деп. Ошону азырга чейин айтып жүрөт а киши. Отура бер кыргыз. Отура бер. Отура бер кыргыз. Эмне дейин, башка айтыңызчы. Айткан кишини жаман көрсө, айткан кишини колдоп көкөлөтүп көтөрүп кете албаса, бул эмне болду? Мен жанында айттым, кээ бир ушул мезгилде аябай актуалдуу. Мана караңызчы, жер суу кетип бартат деп, кемпир кетип бартат деп 26-27 камал. Тып-тынч кой. Эл тып-тынч кой, жым-жырт. Мына ушундай учурлар болуп атканда, Дооронбек Садырбаев. Анча-мынчалар чыгып. Дооронбек Садырбаев айтты эле да, трибунадан туруп. Элим деп кан жүткөргөн балдарыңа кашайгыр качан арка бел болосун деп элге кайрылды эле. Арка бел болбойт, кыйын болуп атат да. Кыйын. Мына бүгүн да ушундай сөз болду. Күчтүү оппозиция барбы деген сөз болду бүгүн деле. Биздин керемет макалыбыз бар. Эмшең деп эмне кыласың, эркелериң болбосо дейт. Караңызчы. Эмшең деген сөздү эне катары билесиз да сиз. Баланын эң бир керемет мезгили, эң бир таттуу мезгили. Эмшең деп сага келип, мындай бир таарынгандай болуп, ыйламсырап келип, анан кокуй эмне болду, айланайын деп колуңа алып, жыттап эмне кылсаң, ошол жерден жайылып кетет го мындай болуп. Себеп эмшең дейт экен бала, эркелери бар экен да. Энеси бар, бала гана эмшең дегенди билет да. Атасы бар, бала эмшең дегенди билет. Балдар үйүндө калып калган балдар эмшең дебейт. Байкаңыз ушуну. Балдар үйүндө жаткан атасы менен энеси бир абысындарын таштап өзлөрү Россияга кеткен балдар, бөбөктөрдү карасаңыз, алардын көздөрү чоңоюп калган, чоң кишидей карайт. Алар эмшең дебейт. Алар эркелей турган кишиси жок. Ошол сыяктуу эле бүгүн Кыргызстанда адилеттүүлүк, чындык, акыйкаттык, теңдик, мыйзамдуулук, тартип деп жүргөн жигиттер менен кыздардын эркелер, таянаар тоосу калбай калып атат эл. Эл аларга таяныч боло албай атат. Эл бүгүн тыйындууну жактап кетип бартат. Шорпо куюп берсе, башына жоолук салып койсо, батанын үстүнө бата берип атат. Бирок арамдан келдиби, адалдан келдиби деп сурабай атат. Кечээ эле акча сурап жүргөн азаматтар бүгүн барып 100дөн, 200дөн, 300дөн, 1000ден кишилерге ооз ачтырып атса, бата берип атат, эмшең деп отурушуп атаң көрүп. Ачка калгандай болуп отуруп. Мына караңыз, Колумбияда Пабло Эскобараны билесизби? Пабло Эскобара деген болгондо караңыз, ушул өзүнүн айтканына көнбөгөндөрдү алып келип, кулактарындагы, колдорундагы, буттарындагы, мурдуларын кескен, эмне кааласа ошонун баарын жасаган. Дуалдын ар жагына өтүп алып. Дуалдын бир жагына өткөндөн кийин күлүп, алардан акчаны кагып алган акчаларынын кайсы бир 100дөн 1 бөлүгүн элге чачып койсо, айланайын колуна көтөрүп алып, Эскобараны жерге түшүрбөй. Мана кечээ биздин көз алдыбызда өткөн тарых ушул. Колумбияда кечээ болду ушул. Ушунчалык бир каттуу эмнеге чыгарган Эскобараны. Азыр
Караңызчы, ар кандай атка минер мамлекеттен миллиарддаган акчаларды уурдап, анан колго түшүп коет экен. Кайсы бир бөлүгүн төлөп койсо, анан аны чыгарып берет экен да. Демек, жөнөкөй схема. 100 миллион акча уурдаш керек. Анан колго түшүп коюш керек. 20 миллионун төгүп коюш керек. Анан 80 миллион менен асманга чыйт түкүрүп коюп жашай беришиң керек. Анан дагы баатыр болот. Мана кара дейт. Төлөдү. Төгүп койду. Мойнуна алды. А канча алды деп сурабайт. Мына азыр деле ушундай болуп калды. Айылга барып эле бир жылкыны одара салып, айыл аксакал дегендерди чакыра коюп, ушул жердин молдосумун дегендерди чакыра коюп, анан аларың кызылдаган бойдон кетет экен. Баланчы мыкты, баланчы азамат, баланчы ушундай. Кайран дүйнө. Ушундай кайран дүйнө. Бүгүн парламенттагы бир мыйзамды кабыл алды го. Жанагы эми тапкан акчаларды легалдаштыруу деген. Ошуга биз караманча каршы чыгып, бул дагы мындай бир процедуралардын бузулуу жолу менен кабыл алынып атат. Баягы кемпирабадты өткөрүп берүү жөнүндөгү мыйзамдагы өтө одоно түрдө бузуу менен албадыбы? 3төн кем эмес окулушу керек эле. Биринчиден, эгерде кайсы бир мамлекеттик уюм өзүнүн каршы пикирин берген болсо, сөзсүз ал жерде чыгыш керек эле. Бизде ушундай болуп кетти. Каршы пикирлер да кабыл алынган жок. Баягы 3 окууда болгон жок. Себеп тиги киши келетат, тезирээк суу себиш керек, тезирээк казан кайнатыш керек деп элпилдеп жүгүрүшүп жүрүп, ушуга жетишти. Кумаркананы ачуу бул регламентти өтө катуу одоно бузуу менен кабыл алынды. Бир эмес канча жолу койду? Бир 5-7 жолу койду окшойт, кайра-кайра. Ал кездеги иштеп аткан регламент боюнча, эгерде кайсы бир депутат каттоодон өтүп добуш бербесе, ал добуш эсептелбеш керек. А биз бүтүн Кыргызстан канча жолу койду, ошончо жолу добуш бербей койдук. Бирок ошого карабай өттү деди, кол койду. Күндөр келет. Мен ушу Азаттыкка интервью берип атканда дайым айтып койчу элем да, жанагы алып баруучуларга. Ушуну сактап койгулачы, ушуну сактап койгулачы, ушуну сактап койгула. 2 жылдан кийин башкача болот, 3 жылдан кийин башкача болот. 5 жылдан кийин аябай туура айткан экенсиз деп айтасыңар, сактап койгула деп ар бир интервьюмда айтчу элем. Мына эгерде ошол интервьюлардын азыр баарын чыгара турган болсо, мына азыркы болуп аткан окуялардын баарын биз бир канча жыл башта айтканбыз. Бирок укпайт да. Андан жыйынтык чыгарбайт да. Ага карабайт да. Анан эң жаманы кийинки муун өсүп келет да. Кийинки муун өсүп келет да, анан ошондо кыйкырат. Ошондо неге айткан жоксуз депчи. Момундай күйдүргүлөр пайда болот. Анан кечекидей болуп 12 жыл депутат болгон Мадумаров 30 жыл депутат болду деген болсо, 30 жылдан бери отурасызбы деп кыйкырыктар чыгат. Өзүнчө ой жүгүртүү, санаа сезим болбой калды, себеп баягы бот фабрикаларды түзүп алган. Бүгүнкү бийлик расмий идеологиясын бот фабрикалар түзөт. Бот фабрика дегенди кыргыздар түшүнбөй, жана тикмечилердин фабрикалары бар. Ошолордун булар ушакчылар тигип отура тургандарды бот фабрика деп коет. Мен көрүүчүлөр үчүн айтып атам. Алар тикмечилер эмес, алар ушак тигет. Ушак тигип анан кийин таратат, баардык жерге кетирет. Ошону анан кимиси чындык, кимиси калп, кимиси туура сүйлөп атат, кимиси туура эмес. Элдин башы маң. А ким айырмалап билип өзүнүн пикирин айткан болсо, кама. Оозунан тек кама деген сөздөн башка чыкпайт. Чыккынчы, саткын, бузукку, ичириген, ушундай сөздөр го. Жалаң берген баалар ушундайбы? Не деп кызык бир сөздөр менен айтат. Мен оозумда барбайт андай сөздөр. А сиз социалдык тармактарга киресизби? Жок. Мен бир социалдык тармакка ушунча болду, мен киришти да билбейм. Могу телефонумду дагы ушул
балдарга көрсөтөм да, муну момундай кылып берчи, муну эмне болуп калды, эмне үчүн чыкпай атат. Мен кирбейм, себеп мен китептен бошобойм. Мен мыйзам долбоорлорун окугандан бошобойм. Кандай китептерди окуйсуз? Ой, ушул суроону көп берет да, кандай китептерди окуйсуз деп. Мен окуган китептердин баарын атай берсең, кайсы бирин атайсың? Кандай китептерди окуйм? Бир эле учурда мен 4 китеп параллелдүү окуйм. Кантип башын ачып коюп? Кабинетимде бир китеп турат. Келген жерген токтотосуң, чыгып кетесиң. Машинамда башка китеп жүрөт. Кайсы жерге токтосоң, ошол жерге келип окуп кетесиң. Үйгө барсам бир китеп турат. Залда башка китеп турат, ашканада башка китеп турат. Китепти көтөрүп жүрө албайсың, ошондой болгондуктан кайсы жерде болсо ошол бирден китеп туруш керек. Кай жерде китептин үстүндө бирден көз айнек туруш керек. Анан унутуп калган болсоң эле бүттү да. Ошондуктан китеп 1000 жолу какшайм китеп деп. Тилекке каршы канчалык көп окусаң, ошончолук кыйынчылыгың күчөйт. Кыйынчылык күчөйт. Ошон үчүн романтик болуп аткансыз го, китепти да окуп. Романтик деген мындайда үмүтсүз жалгыз шайтан дейт. Анан романтик деген сөздүн баардыгы ушул келечекке бир үмүт менен кароо деген сөз. Эртең бүрсү күн ойгонуп калар элим деген. Жакшы нерсени кыялданып, ошого жетсе деп, ушу өлкө ушундай болсо деп. Мына кечээ мен Өзбекстанда референдум болду, ошол жака барып катышып келдим. Ташкент менен Самаркандтын ортосу 2 саат 10 мүнөттүк тез жүрүүчү поезд менен отурдуң, билбейсиң, барып түшөсүң. Мен жолдун эки бетин карадым. Айыл чарбасы кандай өнүккөн. Шаардын ичин карадым. Ар бир даракка сиздеп кайрылып, Союздун мезгилиндеги дарактарды керек болсо 2-3 эсе көбөйтүшүптүр да булар. Гүлбактарды көбөйтүшүптүр. Бош жерлерди көбөйтүшүптүр. А бизде бош жер болсо эле курулушту кандай деп салыштырыштын да билбей калдым. Бизде бир мындай бош жер көрсө эле сразу эмне тургуза коюп атпайбы заматта. Бизде ыш проблемасы ошондон чыгып атпайбы. Ыш кече жакында жарыялаштыбы? Ыштан гана 30 000 киши каза болду деп. Эмне дейсиз? А муну биз бүтүн Кыргызстан бир эмес 2 жолу угуу өткөрдүк. Ыш маселеси боюнча 2 жолу угуу өткөрдүк. Адам эркиндиги, сөз эркиндиги боюнча 2 жолу угуу өткөрдүк. Бирок тилекке каршы биз ал жерде өтө азбыз. Өтө аз. Аз болуп келгенибизге карабастан, бирок келгенде эле баардыгы бир принципти кармана бербейт экен. Келгенден кийин оогуп кеткендери да болот экен. Бийлик тарабынан келгендери да бар, ага каршы келгендери дагы бар. Мына ошентип баары бир жогорку кеңешке келгенде кайрадан бирден жуурулушат экен. Ушундай. Европадан келгенде дагы жана поезд менен баратсаң, айыл чарбасы, анан ушундай кооз болуп, аябай жакшы өсүп өнүгүп атканы көрүнүп турат го. Мен айттым го, ал жерде коом талап кылганды билет. Коом бийликти көзөмөлдөйт. Мындан бир 15 жыл башта Австрияда жүрүп калдык, парламенттик курам менен өзүн өзү башкаруу түзүмүн иликтеп карап чыгалы деген максат менен бардык. Ошол жерде жергиликтүү бийликтин ээси кечирип коесуз деди да. Кечирип коесуз, мен бир 5 мүнөткө чыксам болобу деп калды. Анан биз сурадык, эмне болду? Десек, мен баламды бакчадан алышым керек эле дейт. Шаардын мэри. Шаардын мэри. Текебаев да бар эле, мен жанымда дагы бир 2 депутат бар эле. Шаардын мэри. Анан биз айттык, бакчадан сиз аласызбы десем, биз же мен же келинчегим алат деди. Келинчегим жазып атат дейт. 15 мүнөткө кечигип атам деп. Бала жалгыз калып калбасын деп, мен кыккыжалат болуп атам деди. Анан чыкты дагы чуркап барып, бала бакчасы деле жакын эле жерде экен, баласын алып көтөрүп келди. Сиз эме элестетиңиз? Бизде ошондой мүмкүнбү?
же ааламдагы эң керемет адилеттүү падыша деген падышалардын бири Умар. Чоң империя. Бул ошол 7-кылымда эбегейсиз чоң империя болуп турган ислам дүйнөсүндө халифатта экинчи халиф болуп турган адам төөлөрдүн үстүнө өзү жүк түшүрүп, жанагы курулуш иштеринде өзү катышып, анан падыша болуп жүрүп, 12 же бирөө айтат 13 дейт, бирөө айтат 12 жерден жамак жамалган чапан кийип алып, Кытайдын императору элчи жиберет, барып билчи, эмне үчүн ушунчалык дүңгүрөп өсүп кетти булар? Эмнеси сыры эмнеде экен десе, барып падышага жолук десе, падышаны издеп жүрөт да, анан ары айтат, могул жерде жатат дейт, караса, баягы камышты жайып алып, камыштын үстүндө уктуп атат. Жок, мага падыша керек эле десе, ушул. Ушул падыша десе, ушул дейт. Тура калып, мен ушул өлкөнүн падышасымын, кандай сурооңуз бар? Кош келдиңиз, кайдан келдиңиз десе, ошол жерден туруп биринчи сөз ушул болгон экен, бул өлкө эч качан кедей болбойт деп. Себеп падыша ошол жерде жатат деп. А биздикилерди көрүп атасызбы? Кийимдери кандай, учкан учактары кандай, керектөөлөрү кандай. Мына Бразилия менен Аргентина финалга чыкты го Катарда. Финалга чыккан өлкөнүн президенти барбай койду го. Билет өтө кымбат экен деп. Окудуңуздар го, айтыңыздарчы, айланайындар. Мен эле какшата бербей, силер деле айткылачы ушундай нерселерди. Ооба, айтып жазганбыз. Өтө кымбат экен деди. Билети да кымбат экен, учуп баруусу да кымбат экен. Мен андайга бара албайм деп койду. Финал эмес, айланайын, жакынында жок, ушундай өлкө бар экенин билбеген Кыргызстандын жетекчиси кетти го. Барып катышып келди го. Көрүп келди го кумарынган. Эмне дейбиз анан? Анан кандай дейбиз? Анан дагы кандай суроолорду коебуз? Эмне кыл дейсиңер? Мындан артык эмне дейсиңер? Айтчылачы, айланайындар. Эмне болуш керек? Же башка бир мисалдарды келтирейин. Мына ошол эле Израилди айтайын. Айланайын. Ошол Нетаньяхунун аялы өзүнүн курбуларын чакырып резиденцияда, ошол жерден резиденциядан чай берип койгон экен. Мына ушул белгилүү болуп калып, чыгып келип, канча кечирим сурады ыйлап отуруп. Нетаньяхунун аялы канча кечирим сурады. Ошондо кеткен жанагы чыгашалардын бүтүндөй бүт баарын төлөп, дагы кечирим сурап, ошого карабастан кызматтан кетирди го. Мына кайра 6 ай өттү, 7 ай өттүбү? Себеп андан өткөн мыкты саясий партиянын лидери жок. Нетаньяху кайра келди, кайра премьер-министр болуп отурат. Убада берди. Экинчи, мен резиденциядан эч кимди конок кылбайм деди. А биздин резиденцияны карап көрбөйсүзбү азыр? Эмне болуп атат? Эми кандай деш керек? Мындан артык эмне деп айтыш керек? Мына коом, эл, журт бийликти ушундай кылып көзөмөлгө алат. Германиянын президенти. Айткыла да ошо окшогон нерсе. Германиянын президенти өзүнө там салыш үчүн банктан кредит алыптыр. Алса эмне экен дейт. Бирок Германиянын парламенти алып чыкты да, ошол банктын төрагасы президенттин досу экен да. Бирок эл катары алыптыр да, ал деле эл катары алган. Бирок ушундай бир аз жеңилдик алып койгон экен. Бирок кайтарып берет да. Мамлекеттен уурдап алып, биздикидей болуп айткан жок да, менде 2 бюджетим бар, 2 фондум бар. Бирөөсү коомдук, бирөөсү мамлекеттик деп. Жок, андай жок да, андай болбойт да. Ошон үчүн ошол өлкөлөр жашап атат да, мыйзамды кармап атат да, көзөмөлгө алып атат да, жоопкерчиликти сезип атат да. А бизде тескерисинче барып бата берип атпайбы? Ой, керемет, могул жерге көпүрө салып койду, могул жерге тиги мечит курам деп атат, могул жердин чатырын оңдоп берди деп. Сурабайсыңбы, эмне үчүн? Дагы өздөрү жар салат. Бюджеттен бир тыйын кеткен жок. А кайдан кетти анда? Мына Германиянын президенти банктан кредит алып, өзүнө жеке жашаганга там салып аткандыгы үчүн кызматтан кетиришти. Эмне дейсиз? Жалар башка планетада жашайбы? Мына маселе кайда жатат? Сиз романтик болуп, жана жаштар да бар, акыры ошолордун бардыгы жетет. Айта бергендер болсун, ошолорду чыгаргандар болсун. Рахмат. Мага көп айтат да. Сизди баары бир түшүнбөйт дейт.
Сізді барып түшінбейді, сіз шаршаған жоқсыз ба дейді. Мен біреу түшінсін деп айтпаймын. Мен біреуге жағайын деген ойым жоқ. Мен өз міндетімді атқарып отырмын. Мен жападан жалғыз қалған кезімде дағы ушул жолдан қылдай қийшабай кетем. Мен біреу түшініп кетсін, біреу қолдап кетсін деген ойым жоқ. Мен ақыретке, бұл уақытылы өмір, қысқа өмір. Ақыретке барғанда жаратқанның алдында жүзімнің жарық болғанын қалаймын. Қайдыгерлік бұл ең чоң күнә. Қайдыгерлік күнә. Көріп атқан нәрсеңді айтпай қойыш, көріп атқан нәрсеге мақұл болып қойыш, бұл күнә. Қайдыгер. Қайдыгер. Қайдыгер болып жашаш, бұл сүт қорлық. Қайдыгер болып жашаш, бұл адамдық ақыл естен баш тартыш. Мына ушундай. Мен өзім үшін жооп берем. Ар бир инсан өзү үчүн жооп берет. Эч ким үчүн, досу үчүн жооп бербейт, атасы баласы үчүн, баласы атасы үчүн, энеси кызы үчүн, кыз энеси үчүн жооп бербейт. Кошуна кошунага жооп бербейт. Өзү жооп берет. А мен ошол жоопкерчилик тарткан кезге барганда мен колдон келген билгенимди айттым. Жетеринче сүйлөдүм. Мен кайдыгер болгон жокмун. Билген нерсеңди айтпай коюштун өзү күнөө. Тымпыйып отуруп алыш бул өтө чоң күнөө. Жана айтпадым ба? Баары эле этият бол. Болбойм. Себеби мен бир жашайм. Бир жашаган мезгилде жүрөгүмдүн эркин болушун каалайм. Мен өзүм билгенимди айтам. Эркиндикти сезбесең, жашоонун рахатын билбейсиң. А рахатын билбеген жашоонун кажети жок. Ушул жөнөкөй эле формула. Адахан Кимсанбаевич, сизге чоң рахмат. Маек кызыктуу болду. Шу студияга келип маек бергениңизге дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Ушундай учурда ушундай кишини чакырып, эркин пикир угалы деп айтып отуруштун өзү баатырдык. Кээ бир баатырларга караганда сиздер баатырсыздар, аман болуңуздар сиздер да. Рахмат. Ушуну менен Политклиника медиасынын тет-а-тет берүүсүн аяктадык. Биздин студияда мейманда Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров болду. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып бардым. Саламатта калыңыздар.